Жана мусулман адамда эң корко турган нерсеси бул суул хатима, ошо өлөрдө жаман өлүмдө өлүүдөн коркубуз керек. Мусулман адам ибадат кылууга буйрулган, Аллах Таалага ибадат кылууга. Ошол ибадаттын үстүндө өлгөнгө чейин жүрүүдө буйрулган. Көпчүлүк адамдар башында жакшы ибадатта жүрүшү мүмкүн. Андан кийин жашоосунун аягында тескери кетип, жаман намазында, ибадатында таштап, жаман өлүмдө өлөт. Эң жакшы нерсе бул эмне? Акырында ошо амалдар акырына карап өлчөнөт, бааланат, акырында өлүмүндө жакшы өлүмдө өлүү. Ошон үчүн суул хатима пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, силердин ичиңерден бирөө бир жакшы амал кылат, качандыр бейишке ушу кирүүсүнө бир карыш калганда, ал эмне? Тозок ээлеринин амалын кылып, тозокко кирип кетет дейт. Мунун себептеринен алымдар эмне себептен ошондой болот дегенде, жашыруун күнөөлөрдөн дейт. Адамдардын көзүнчө жакшы амалда болуп жүргөн болот, бирок эмне? Жеке калганда күнөөдөн тыйылбайт. Аллах Тааладан коркуусу жок. Жеке калганда өзүнчө күнөөлөрдү кылат. Жана ошондой эле жүрөктүн күнөөлөрү, текебирчилик, кибир, ушул сыяктуу сыпаттар болгон үчүн Аллах Таала жазалап коет. Же болбосо ужуб, ошо өзүнүн кылган амалдарыны кыйраткандай сезет. Же болбосо рия, эл көрсүн үчүн кылат. Ушул сыяктуу ар кандай күнөөлөр себептүү Аллах Таала жазалап коет. Эгерде кимде ким Аллах Таала менен чынчыл болуп, Аллах Тааладан чын жүрөктөн дуа кылып, ибадат кылып, ихластуу ибадат кылса, иншалла сөзсүз түрдө Аллах Таалага бекемдик берет. Бирок эмне? Адам баласы өзүнө өзү кылат, жанагындай текебирчилик, өзүнө тан берүү сыяктуу, жана ошондой эле рия сыяктуу ар кандай күнөөлөр себептүү Аллах Таала жазалап, акырында өлүмүндө жаман өлүм менен өлүү. Бул эң жаман нерселерден. Ошол нерседен адам баласы коркуусу керек.